Bizge okutuvchilar eng ıktırmaktı. Men de söylöşüm, jakşı söylöşüm, Kırgızca söylöşüm. Кыргыз тилинде эркин сүйлөп жаткан бул студент Индиянын Кашмир шаарынан келген Ашрафтар. Ал азыр Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинде 6-курста окуйт. Келечекте мыкты дарыгер болуу максатында өлкөбүздө билим алып жаткан каарманыбыздын айтымында, кыргыз тилин үйрөнүп кетүү ал үчүн анчейин деле кыйын болгон эмес. Men Kırgız dili birinci kursta okuyum. Kırgız dili öğrendim. 3 ayda. 3 ayda Kırgız dili öğrendim. Kırgız dili indus dil takırbakça. Birok köp sözler okşuş. Misal için asman, kağız, darvaza. De bizi okutuvchilar. Misal için Çingiz'e, misal için Altıngız Mamatova Ejeke. Ana mende abdan yardım beret. Men Kırgızca öğrendim, men Kırgızca söylöşüm. Sebebi Altıngız Ejeke. Каарманыбыз бүгүнкү күндө эне тилинен сырткары орус, кыргыз, англис тилдеринде эркин сүйлөй алат. Анын мындай билими ага ар тараптан пайда алып келүүдө. Мисалы шаарды аралап, өзүнө керектүү буюмдарды алууда, кошумча убактысында спорт менен алектенип, досторду табууда. Men bu жерде öğrendim, bu жерде Kırgız adam en jakşı, en ынтымактуу. Men bazarda келет, сүйлөшүм. Bu улыбается всегда. Men kança men söylöşüm Kırgızca. O, sen Kırgızca söylöşüm. So men, o, конечно. Но дагы всегда жарукер. Да, Кыргыз адам, жарукер. Достор бар, мисал үчүн Насир есть. Он бул жерде ОГИП'де окуйм. Дагы бизге окутуучулар эң ыктырмактуу. Мен де söylöşüm, жакшы söylöşüm, Kırgızca söylöşüm. Окуу жайга тапшыргандан тарта түрдүү иш-чараларда активдүү катышып келе жаткан Ашраф кыргыз тилинде сүйлөп гана тим болбостон көркөм чыгармаларды кеңири окуй алат. Ал өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун китептерин кызыгуу менен окуп, жаттап да алган. Jamila повестин Сейит монолог, Сейит айтып, козун албай карап калат муңайым. Улан кыздар ойноп жүрсө алышып, деги кызык Даниярдын мүнөзү. Эч ким билбейт кайдан келген ким өзү. Ал ырдаса төнүп калат теребел. Анткин менен ырда бербит көп деле. Ашыктыктын ырын сөзүн мунканып, анда санда карап коюп жеңгеме. Данияр жок кетти бир күн айылдан. Теги жакка кетти деди ал кылган. Баарыбызды чуутушуп билгизби, аны менен көшө кетти Жамилам. Ыйлап алдым жатып алып чөпкө мен. Жеңекимди унута албай көпкө мен. Тартым анын ал өкүнүү бактылуу. Жашыл менен, кызыл менен, көк менен. Каарманыбыз окуусун аяктагандан кийин өз өлкөсүндө, тактап айтканда Индияда алган билимин пайдаланып, мыкты дарыгер болууну, кези келгенде медицина тармагында Кыргызстан менен биргелешип, иш алып барууну максат кылууда. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.